Урматтуу теле көрүүчүлөр, эми медициналык темадан биз акырындап юридикалык суроолорго өтмөкчүбүз. Азыр биздин атайын келген коногубуз айдоочулардын бүгүнкү күндөгү укугу тууралуу, алардын кандай мезгилде мыйзамдуу жана мыйзамсыз иштери тууралуу кенен маалымат берүүгө аракет кылмакчы. Мен уруксат берсеңиздер, сиздерди биздин мейманыбыз менен тааныштырып өтсөм. Турдиев Нурлан Тилекбердиевич, юрист жана ошондой эле азыркы мезгилде акырындап ушу биздин жарандарга көп туура мыйзам жагынан өз кеп кеңешин берип келе жаткан биздин адисибиз студиясына кош келиптирсиз. Кутман таң. Келиңиз, эми айдоочулар деп калдык да, кандай учурларда укуктар бузулуп, сиздерге кайрылуулар көп болуп атат, ошондон баштасак. Көбүнчө эми айдоочулар биринчиден алардын мындай чоң милдети бар, бул жол эрежелерин сактоо. Кандай укуктар бузулушу мүмкүн, алардын укуктары кандай бузулушу мүмкүн. Мисалы, алар айдоочулар жол эрежесин бузган учурда жол кыймылынын камсыздоо боюнча инспектор келгенде, ал инспектор биринчи өзүн тааныштырыш керек. Андан кийин фото-видео фиксация болуш керек. Сөзсүз түрдө айдоочу биринчи укук бузса, ошол фото-видео фиксация барбы же жокпу ошону сураш керек инспектордон. Эгерде фото-видео фиксация жок болсо, анда жол кыймылынын инспектору ага укук бузуу жөнүндө протоколду толтура албайт. Себеби дегенде айдоочуга укук бузгандыгын далилдеп бериш керек. Бул биринчи. Анан кийин ошол эле баягы чоң милдет бар, ошо эрежелерин сакташ керек. Анан баягы салыкты төлөш керек. Себеби дегенде ГАИ кызматкери ошол салык төлөнгөндүгүн текшергенде укугу бар. Укуктар ошол эң негизги укугу бул айдоочуга ошол өзүн тааныштырыш керек. Анан машинадан чыкпаш керек. Керектер баягы укук бузганда биз баягы машинадан чыгып эле мындай жолду деп барабыз да. Машинадан чыкпай отуруш керек бул. Демек, эң башкысы биз айдоочуларга түшүндүрүп кетсек, өз укугуңузду коргойм десеңиз, өзүңүз биринчи кезекте жол эрежесин бузбай, сактап, мыйзамдуу жүрүшүңүз керек да. Биринчи эле суроо келиптир. Саламатсыздарбы? Азыр кошулдум. Эфириңиздерге 731 миңдөн абонент экен. Автоунаадан түшпө деп айттыңыз. Түшпөй койсом мени сөккөн. Ошондо мен сизге кайрылышым керек, эмне кылсам болот дейт. Эми эгерде инспектор сөккөнгө укугу жок да. Инспектордун укугу жок. Көтөргөнгө ал сылык мамиле кылыш керек. Эгерде ошондой учур болгон болсо, аудио запистер, далилдер бар болсо, ага карата, инспекторго карата ошол даттанса болот. Эми жогору турган ошол инстанцияларга кайрылса болот, болбосо ошол прокуратура органдарына кайрылса болот. Эми биринчи ошолдун үстүнөн начальниги болсо, ошол начальнигине караш керек да, мисалы. Тепкич менен кетиш керек. Ал карабай койсо андан өйдөгө. Ооба. Негизи эле бүгүнкү күндө биз баягы милиция кызматкерлерибиз жалпы эле өзүбүздөн да башташыбыз керек да. Сиз деле автоунаа айдайсыз, мен да автоунаа айдаган адам катары. Көбүнчө автоунаа ээлери мыйзамды өзүбүз бузуп атканын байкайбыз да. Ошол эле келиңиз, бир мисалды келтиребиз. Чет мамлекеттерге көп чыкканда бири-бирине сылык мамиле айдоочулар автоунаасын өткөрүп коюу, же болбосо улам-улам сигнал берүү дегенди менде сигнал берүүнү байкабайсыз, өткөрүүнү көп байкайсыз. Сылык мамиле. Бизде андай нерселер көп каттала бербейт туурабы? Ошондон айдоочулар да кичине бизде тартиптүү, маданияттуу болууга үйрөнсөкпү деп үндөп кетмекчимин да. Водительская солидарность деп коебу, орусча айтканда андай. Ооба, чындап келгенде бизде баягы кичине жол меники деп эле, мен биринчи өтүп кетейин деп эле айта беришет да. Анан кээде болуп калат, баягы светофор жашыл күйүп турса эле баягы ордунда тура берет да, или жашыл светофор күйүп турса, ошол именно жай айдап барып эметет да. Эми жай айдаганда бизде эми шаардын ичинде 60-тан ашпаш керек. Эми болбосо ошол
20-40 менен ушинтип айдап өтөт да. Эми кичине ылдамыраак айдап койсо, аркада турган водительдер да жетишет өтүп кеткенгечи. Анан ошондой моменттер бар. Бири-бирин өткөрбөйт такыр мисалы. Бул нерсе көп байкалат. Анан баягы айдаганда бир полосадан бир полосага мындай улам өтө беришет да. Мындай алдын ала ошол өзүнүн полосасына турбайт мисалычы. Бизге дагы 731 менен бүткөн абонент жазыптыр, жооп берип койсоңуз. Дагы жазып атам, айтсаңар, сары менен күйүп өчкөндө мен өтүп кетсем, күнөөлүү болбоймунбу, штраф келбейби дейт. Штраф келбейт. Ал маневрду бүтүш үчүн ошол сары күйөт да. А кызыл күйүп туруп өтсө, анда штраф келет. Дагы телекөрүүчүдөн келиптир. Эгерде менин айыппулум көп болсо, аэропорттон сыртка мени чыгарабы же чыгарбай коебу дейт. Айыппул көп болсо, эгерде ошол айыппулдар сот аткаруучуга өтүп кетсе, анан сот аткаруучу ошол бандай Кыргызстандан чыгып кетпесин деп туруп чектөө коюп койсо, анда өтө албайт. Аны кантип текшериш керек? Аны ошол судебная задолженность деген бар сайтта. Ошол судебная задолженностьтан көрсө болот. Өзүнүн эненин жазса чыгат. Ошол судебная задолженность деген бул уже баягы айыппулдар ошол сот аткаруучуга өттү деген сөздү. Аны сайт кайсы сайтты да бир жолу айтып коебуз, телекөрүүчүлөр билип алсын. Ошо Google'дан деле неметсе болот. Ошол судебная задолженность Кыргызская республика деп жазса чыгат. Sot.kgb ушундай менен байланышкан да, ошол юстициянын эмес, соттун сайты менен, сот департаментинин сайты менен байланышкан. Ошол жерден Google'дан жазса эле судебная задолженность КР деп туруп жазса чыгат ошол сайт. Сизге ушул айдоочулардын укугу тебеленип атат деген учурлар менен кайрылгандар көп болду. Болсо кайсы маселе боюнча кайрылып атышат? Көп деле кайрылышпайт, бирок мындай укугу тебеленген учурлар болот. Мисалы ДТП болот, анан баягы акчалары өнбөй калат. Мисалы ДТП болгондо зыян келет да машинага, бирок адамга зыян келген эмес, бирок машинага зыян келгенде ошо акчалар өнбөй калат. Тиги төлөбөй жүрөт. Мисалы сот ишке өтүп кетсе, тиги айыпталуучу жабырлануучудан встречка алат. Мен кийин төлөп берем деп, анан ошол баягы зыяндын ордун толтурбастан ошол жоопкерчиликтен бошолтуп кетишет да. Ошондой учурлар көп болот. Мисалы, эми мен соттолуп кетемби, кантип кетем, тигип кетемби, мага эми баягындай встречка берип кой, анан мен неме кылам депчи. Көбүнчө эми укук бузулганда кээрки кызматкерлер өздөрүн тааныштырбайт. Мисалы, айдоочу сразу сураш керек, фото, видео фиксация барбы, жокпу депчи. Анан эгерде бар болсо, анда ошол протоколду түзүп, укук бузуу протоколун түзүш керек. Эгерде жок болсо, анда инспектордун немеси укугу жок болот, толтура албайт уже. Мисалы, мени токтоткону мен сразу сурайм. Фото, видео фиксациядан көрсөтүңүзчү дейм. Анан кийин байке кете бериңиз дейт да. Ошондой да. Юридикалык жактан билимдүү экен деп коюрсун. Билимдүү, андай билимдүүлөр өтө эле азбыз. Мисалы, мен биринчи жолу угуп атам, ушуну сураш керек экен деген. Сөзсүз түрдө демек сиз айтып аткан фото сурашыбыз керек экен да. Ал эми Кудай сактасын, эгер телекөрүүчүлөрдүн арасында ушу кырсыкка кабылып калып авария болгон, жол кырсыгына катталган учурлар болсо, ошолорго да кандай түшүндүрмө бересиздер? Эгерде жол кырсыгына катталып калган жаран айдоочу биринчи эле кадам эмнеден башталыш керек? Эгерде жол кырсыгы болсо, биринчи ошол жол коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлерин чакырыш керек, 102-ге чалыш керек да, мындай айтканда. Алар келип бүт фиксация кылыш керек. Машинаны жылдырбаш керек, мисалы ДТП болсо деле машинаны жылдырбаш керек. Машина кандай турса ошондо туруш керек, себеби дегенде тергөөчү келет, ГАИнин инспектору келет, алар ошонун баардыгын фиксация кылат. Анан эгерде жылып кетсе, уже бир аз эле жылып кетсе, уже баягы алар анализ кылат да жазайт. Экспертиза жүргүзгөндө машина кандай ылдамдыкта келген, эмне болгон, бүт ошонун баардыгы удар болуп туруп, анан машина туруп калат. Анан ошого расчет кылып неме кылат. Анан кичине эле бир аз эле жылдырып койсо, неме кылып койсо, анан баягы жабыр таткан жабырлануучу анан ал өзүнүн укугун коргогонго кыйын болуп калат да, мисалы. Ошондой бар. Сөзсүз түрдө ДТП болгондо ошондой фиксация кылат, фиксация кылып бүткөндөн кийин эки айдоочу тең барып, алкогольный опьянениеден, анан наркологиялык опьянениеден тест өтүшөт.
канында алкоголь барбы же наркотик барбы жокпу ошону текшеришет. Эми баягы алкоголь боюнча баягы трубкага үйлөшөт, наркотик боюнча баягы өзүнүн баягы зарасын тапшырып ошону менен билишет. Айтсаңыз, көп учурларда эми бул биз баягы калк ичинде сиз деле кездештирип, мен деле кездештирип жүрөм. Ушундай өтө чоң эмес баягы жол кырсына катталганда туш келген айдоочулар бири менен эле сүйлөшүп кетип калышат да. Анын себебин сурай келсең, биз де 102 чакырсак милиция кызматкерлери жогорку процедуралар сиз айткан өткөрүшөт дагы, андан тышкары айып пул төлөтүп, машина штраф токтотуп коюшат дагы, жөндөн акчага түшүп келебиз деп. Ал деле туура түшүнсө болот. Эми бул мындай айтканда негласный практикада бирок көп кездешет. Көп кездешет. Эми бири менен сүйлөшүп алса, анда жакшы, анда мамлекетке да нагрузка болбойт. Бирок бияктан эми антип сүйлөшөр эле деп үгүттөсөң, анда баягы мамлекетке дагы тиги неме түшпөй калат да, айып пулчу. Жок, анын үстүнө мыйзамсыз да болуп калат да, мисалы. Эгерде мындай эрежелерди сактап неме кылсак, сөзсүз түрдө ошол чакырыш керек, фиксация кылдырыш керек, кимиси күнөөлүү эмес. Кээинки учурда абайындуу болуп коюшу мүмкүн, ошондойлор да болот. Экөөтөн күнөөлүү болуп калат. Анан сөзсүз түрдө баягы ошол укук бузуу ДТП болсо, неме болсо, авария болсо, баягы тергөө бүтмөйүнчө машинаны бербейт. Ал веждок катары ошол стоянкада турат. Күн сайын акча түшөт. Тугуп аткан болот аякта сөзүн айтканда. Күн сайын 100 сомдон төлөп калышат. 150 сом ушундай стоянкасы. Дагы суроо келиптир сизге 283 менен. Урматтуу юрист, жөн эле суроом бар эле, сары полосага сиздин оюңуз кандай? Бишкекке керек беле, кереги жок беле дейт. Автобустар, троллейбустар жүргөн жолду айтып атса керек. Мен оюм бул эми азыркы замандын талабы экен, эми аны деле практикада көрүнөт да эми. Ошол керекпи, керек эмеспи? Бирок көп айдоочулардын мындай наразычылыгы бар да. Себеби дегенде ошол сары баягы полоса автобустар үчүн, маршруткалар үчүн деп неме болуп койгон. Бирок ошол линия менен дайыма эле автобус маршрутка өтпөйт. Мисалычы. Андан тышкары дагы ошол жерлерге дагы мындай кошумча камералар коюп коюптур. Алга дагы айып болот. Мисалычы, ошол неме болсачы. Алга да штраф келет да. Мындай мыйзамдуу жагын карап көргөндө чындыгында бул сары сызыктар бизге сөзсүз түрдө керек. Биз мегаполис болуп баратабыз. Элдин саны көбөйүп атат. Бирок ошого жараша дагы жолдордун дагы шарттарын кичине кеңейтиш керек деген ой жаралат да. Бирок ошол шарт кылганда, чындап көргөндө жолдорду кеңейтиш керек. Баягы светофорлордун иштешин башкача кылыш керек, мисалы, умный кылыш керек, мисалы. Тыгын болуп, аз көптүгүн байкап туруп, ошондой болуп туруп, баягы пропускной способность болуш керек да. Анда ошондой болсо, аны койсо болот. Анан кийин эми бизде машина аябай эле көбөйүп кетти. Былтыркы жылга караганда азыр уже ошол эртмерте, обедте, анан кечке мал уже пробка. Дагы 111 менен бүткөн абонент жазыптыр, кечиресиз, жооп берип койсоңуз. Аялдамада турган таксисттер менен кантип күрөшсөк болот, каяка кайрылсак болот, таажатышты бизди деп жазыптыр. Эми өзү бул такси кызматы азыр ошол лицензируемый вид деятельности болуп калды, ага лицензия керек. Яндекс такси дагы ошол бизде Кыргызстанда иштесе, ал дагы баягындай лицензия алыш керек. Себеби адам ташып атат да. Жеке таксисттер дагы алар деле уруксат алып неме кылыш керек, иштеш керек уже. Кантип күрөшсө болот, эми алар деле аялдамага сиз айтып аткан камераны орнотуш керек алар. Жок, эми камера койгондо ал тиги водительдин лицензиясы барбы жокпу аны билбейт да камерачы. Анан кийин только баягы өзү ГАИ кызматкери токтотуп эле сурап эле неметпесе, аны немете албайт анычы. Дагы суроо келиптир, 783 менен аяктаган. Ассалому алейкум. Урматтуу юрист, штрафты төлөгөндөн кийин через сот чечилет, сот канча күндө карайт дейт. Именно кайсы штрафтарды, мисалы? Эми жалпы штраф го дейм бул жерден. Жок, жалпы штрафтар, мисалы, алар сот аркылуу каралбайт, алар баягы өзү эле толтуруп неме болот. Сотто карала турган иштер бул баягы вождение в нетрезвом виде, мас абалында автотранспорттук каражатты башкаруу. Эгерде ошондой болсо,
түшкөн күндөн баштап өзү 5 рабочий күндө карап неметиш керек, батыраак караш керек да. Себеби дегенде ал тез карала турган иштерге кирет да. Ал ошол берене боюнча 1 жылга укугунан ажыратат. 1 жыл правасын лишение алат. Негизи эле бүгүнкү күндө айып пулдардын саны канча болуп атат, көлөмдөрү кандай? Ар кандай 1000 сом, 3000 сом, 7500 сом, 10000 сом, 15000 сом бар. Бул эми баягы эрежени бузганга жараша. Мисалы 60 километр жерди 71 километр менен өтүп кетсе, анда 1000 сом айып пул болот. Аны скидка менен төлөсө болот, 70% менен 300 сом болуп калат да. Андан кийин ошол 20 километрге ашык өтүп кетсе, анда баягы 3000 сом штраф болот. 30 километрден ашып неме кылса, 30 километрге ошол 5500 сом, ушундай да. Эң көбү канча? 15000 сом. 10000 сом бул 15000 сом бул эгерде мисалы 60 километр турса знак, аны 121 километр менен өтүп кетсе, анда ошол 15000 сом штраф келет. Эгер масса балында кармалган айдоочулардыкы кандай? Алардыкын неме айдоо күбөлүгүн лишение алышат да. Ажыратат, айдоо күбөлүгүн ажыратат, 1 жылга ажыратат. Эгерде дагы ушул май кызматы тарабынан жеңилдиктер көрсөтүлүп атпайбы? Канча бир күндүн ичинде төлөсө 50% төлөсө болот деп. 70%. 70%? Ооба, 70%. Ушул жөнүндө маалымат берип койсоңуз. Бул баягы 2 жумада да, мисалы колго штраф алса, мисалы протокол түзүп неме алса, ошол алган күндөн баштап 14 күндүн ичинде төлөп койсо 70% менен. Мындай фото, видео фиксация бул почта менен келет да. Ал почта менен качан келет белгисиз, алардын мөөнөтү көбүрөөк болуп калат. 3 ай мурун кылган штраф деле азыр келип, баягы азыр деле ошол 70% менен неметсе болот. Эң негизгиси баягы эң башкысы колго келип, сиз кол койгондон кийин жана бакыт каты деп биздин жарандар айтып атпайбы? Ошол келген күндөн баштап 2 жуманын ичинде экен да. Эгерде 1 айдын ичинде төлөбөй жүрө берсе, мисалы 2 жума өттү, 300 сомдук штраф 1000 сом болду. Анан ошол 1000 сом болгондон кийин 1 ай төлөбөй жүрө берсе, 1000 сомго дагы 1000 сом кошулуп калат. Уже 2000 сом болуп калат да. Ошон үчүн баягы штрафтарды төлөбөй жүргөндөр алар 2 эсе кийин төлөп калышат. Бул пеня деп коет. Бирок пенянын өлчөмү ошол основной штрафтын суммасынан 1 эсе ашпаш керек да. Мындай айтканда жалпы 2 эсе ашпаш керек жалпысынан. Сизге кантип кайрылсак болот? Ушул айдоочулук күбөлүк боюнча суроолорум бар дейт. Мен WhatsApp номеримен жазса болот, ошол 550 11 14 19 номерине же болбосо ошол TikTok баракча. 550 11 14 19. 550 11 14 19 номерлери менен ошол суроолоруңуздар болсо кайрылсаңыз болот экен. Дагы кошумча тактоочу 124 бизге абонент жөнөтүптүр. Жанагы суроо боюнча жөнөтүшпөдү беле. Правага жазылган штрафтар сотко өтүп кеткен, ошолорду биз төлөгөнбүз. Эми сотко барып чечтирбесек чет өлкөгө чыга албай атабыз дейт. Ал мындай, эгерде штраф ал сотко өтүп кеткен, сот аткаруучуга өтүп кеткен. Эгерде штрафтардын баарын төккөн болсо, ошол квитанциялардын баарын алып туруп, ошол сот аткаруучуга барыш керек. Сот аткаруучуга барып туруп, биз штрафтын баарын төлөдүк, бизден ошол баягы коюлган чектөөнү алып коюңуз деп өтүнүч менен кайрылыш керек. Бирок эгерде штрафтар ар кандай болсо, балким бир штраф менен бир сот аткаруучу алектениши мүмкүн. Штрафтары көп болсо 2-3 сот аткаруучу болуп калышы мүмкүн. Кээде болуп калат, баягы пропискасы көлдө болуп калат, может көлдөгү сот аткаруучуга жөнөтүп калат. Өзү бишекте жүрөт. Кээде болуп калат, жарымы көлдө, жарымы бишекте болуп калат. Ушундай болуп калат да. Ошон үчүн такташ керек. Ситуацияга жараша, кайсы сот аткаруучу чектөө койгондун бул баягы погранслужбадан билиш керек биринчи. Суроолор көп болуп атат, кыска жооп берүүгө аракет кылат. Эми бул баягы биздин таңкы маанайды көтөрөм деп теле көрүүчү жазса керек. Эми бул биздин адвокат, юристибиз ал эмес. Мен да билбеймин, бирок жазып турсуңуз, мен окуп коеюн. Саламатсызбы, гаилер эмне үчүн взятка алып атышат дейт. Эми алар пара алганга укугу жок. Эми ошондой пара алып аткан болсо,
андай нерселерди видео фиксация кылып тийиштүү органдарга өткөрүп бериш керек. Сөзсүз түрдө себеби дегенде мамлекеттин саясаты бүгүнкү күндө бул коррупция менен күрөшүү. Биз дагы чогуу ошол мамлекет менен чогуу коррупцияга каршы күрөшүү жүргүзүш керекпиз. Коррупцияны ошол пара алуун колдобош керекпиз да. Таасир терс мындай күрөшүш керекпиз. Эгерде биз өзүбүз көндүрсөк, алар дагы ошондо көнүп калат мисалы. Эң жакшы мынакей улап жазып атат, 124 менен бүткөн абонент жана гаилер боюнча жазган. Менде далилдер бар. Каяка жөнөтсөм болот дейт. Ошол биздин Кыргыз Республикасынын мамлекеттик коопсуздук, улуттук коопсуздук комитетине жөнөтсө болот. Демек түзмө түзөлү УКМКга арыз менен кайрылып, өзүңүздүн ошо болгон эгерде фиксацияңыз, фото же болсо документтериңиз болсо кайрылсаңыздар, тийиштүү иш-чаралар көргөзүлөт, каралат. Андан тышкары мен ойлойм, ушу коррупция менен өзгөчө байгы бул дайыма эле кездеше берет, кайбыр учурда кездешип кен учурларда жарандар өздөрү да күнөөлүү болуп калат атпайбы. Күнөөсү барбы жокпу, машинеден түшө калып, чуркап барып, ошо майыр кызматкерлери менен кол алыша калып, чөнтөгүнө албайм десе салып ийген учурлар да кездешип атат да. Мыйзам боюнча тартипти өзүбүздөн да башташыбыз керек да. Пара берген дагы, пара алган дагы мыйзам чегинде ошол өкөттөн күнөөлүү болуп эсептелет. Бул урматтуу 124 менен бүткөн абонентте чоң далилдер бар окшойт. Номериңиздерди кайра айтып койгулачы, мен жазып алайын дептир да. 550 11 14 19. 550 11 14 19. Анда сизге кайрылсын, карап көрүңүздөр. Чындыгында эле байким баягы өтө өкүнүчтүү, өтө жооптуу маселелер бардыр. Жооп береңдер. Аракет кылабыз. Негизи дагы бир жолу эскерте кетелик да, айдоочулар эң биринчи эгерде айыппулдарды төлөбөйм десе, эгерде май кызматкерлери менен сүйлөшүп чөнтөгүнө акча салбайм десе, эгерде ушинтип чет мамлекетке чыгам, жолго алып калбайм орто жолдо десе, анда сөзсүз түрдө жол эрежесин өзү сактап, мыйзамдуулукту өзүнөн башташ керек. Туурабы? Ушуга сөз аяктап атат да, маани бергибиз келет. Анан жалпы ушу айдоочуларга жана биз айтып аткан теманын тегерегинде айтылбай калган сөздөр болсо, кенен телекөрүүчүлөргө кайрылып кетсеңиз болот. Эми азыр айыппулдун жалпы өлчөмү 3000 сомдон ашса, майы кызматкерлери ошол машинаны штрафстоянкага коюп койгонго укугу бар. Ошондой эле жол эрежелерин 3 жолу андан көп бузса, алар мисалы бул ылдамдыкты сактабоо, эгерде коюлган ылдамдыктан 40 жана 60 ашса, андан кийин майы кызматкерлеринин талабын аткарбаса, скорый помощь, милиция машиналарын мындай мигалканы коюп, ошол машиналарды өткөрбөсө, андан тышкары эгерде өз автоунаа каражатын мас абалындагы адамга берсе, бирок анын баягы правасы жок айдаганга, ошого берсе, встречный полосага чыкса, маневр жасап, встречный полосага чыкса, ошол эрежелерди, общий жалпы 5-6 эреже, ошол эрежелерди 3төн ашык жолу бузса, анда ошол айдоочу кайра экзамен тапшырат да, кайра ошол экзамен тапшырат. Эгерде экзамен тапшырбай жүрө берсе, анда анын баягы айдоочулук күбөлүгү убактылуу токтотулуп калат да. Ошол эң негизги ошолор. Рахмат, убактыңызды бөлүп келгениңизге. Суроолор өтө көп болуп атат. Демек, биз айтып аткан, биз көтөрүп аткан айдоочуларга тийиштүү мыйзамдуулук жана айдоочунун укугу тууралуу суроолор көп экен. Эмки жума күнү дагы сиз менен маегибизди улантабыз деп ишенимдебиз, күтөбүз. Себеби телекөрүүчүлөр сизге окшогон сабаттуу юристтердин бүгүнкү күндө кеп кеңеши өтө зарыл. Убактыңызды бөлүп бизге келгениңизге ыраазычылык билдирем. Рахмат сизге. Бүгүнкү күнүңүз ийгиликтүү болсун. Рахмат. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз өз программабызды мындан ары дагы да уланта бермекчибиз.